Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга сыйырмат. Нет, вот посмотрите, вот честно, вот вас отправили, да, у него ответственность. Вот сказал, уходите, а вы говорите, что вы не принимаете. Вот кого Сейчас начали 20 Бирок мен сизден 34 статьянды айтып коюм. Аны сизден билесиздер. Мен юрист эмесмин, бирок сиздер аны билесиздер. Канчанча мыйзам. Кыргыздар мындай эми бирибизди сыйлайлы мейли. Сиздер да сыйлайлы. Нет, давайте я Ни с кем ругаться здесь не я возьму ответственность на себя. На меня оформляйте, что вы хотите. Это все мое. Нет, никто с вами же никто не ругается. Вам человек объясняет. Ну, а как мне реагировать? Как реагировать? Сегодня мы хотели просто по-человечески поздравить с днем рождения. Ничего плохого. Давайте я вам объясню. Мэрия города Бишкек официально разрешила сквер Максима Горького. Пожалуйста, туда идите. Митинг боюнча. Митинг не мирное собрание. Не митинг, это мирное собрание. Собрание должны что? 10 человек. 10 человек. Флешмоб вместе. Флешмоб деген башка болот. Ну, хотите, мы станцуем сейчас. Флешмоб, давайте. Пойдем, мы 8 часов идем. 8 часов. 8 часов. Юрист келет дедиңер жана 6-да келгенде туурабы? Юристиңер келбей койду мына 1,5 саат болду. Телеканалга берейин. Келет так мени алдадыңар. Алдаганы 1,5 сааттан бери келбей атат. Азыр кетебиз дедиңер мына дагы кайра туруп, кайра 8ге чейин. 8ге кетебиз отурабыз. Хотите, закрывайте меня, оформляйте на меня протокол, штрафы, что там нужно. Я останусь со своим баннером здесь одна. Договорились? Хорошо. Все, ребята, тогда я да, давайте со мной. Забрать там, Протокол түстөңүз сиздер башыңыз болбойт. Протокол түздү деп коюңуз. Урматтуу Facebook колдонуучулары, өзүңүздөр көргөндөй, мына азыр мыйзамсыз турасыңар, бияка парк Горькийге барып, ошака барышыңар керек деген бир эме болду. Анан макул деп биз жаштар эми баягы ызычууга барбайлы, макул кетели десек, Сапар Жумакаловичтин жубайы дагы жок, мен биз эмне бир призыв кылбайлык. Мен анда мен өзүм мойнума жоопкерчиликти алам, мен турам, мен калам деп үмүт атат. Эми биз биякта бирөөнү бир чыкырык кылган жерибиз жок. Чындыгында акыйкат кайда, акыйкат ким үчүн? Мыйзам биз үчүн эле иштейт окшойт да. Атамбаевдин тарапташтары, ошо Атамбаевдин жанында сатпагандар үчүн мыйзам иштеп, сатып, анан бизди жамандагандардын баары наоборот жумушка көтөрүлүп. Бирок мына 1 жылдан бери баарыңыздар көп болосуз. Башында көп ойлогон экен да, элдер айтып атат. Сапар Исаков күнөөсү бар деп. Бирок 1 жылдан бери, 1 жылда 1,5 жыл. 1 жыл 2 ай болду. 1 жыл 2 ай болду. Эгер күнөөсү болсо, анда соттун чечим чыгарып туруп камасын да. Эгер далилдей албасаң да чыгарсын. Анан эми бул такы мамлекетте башаламандык болуп калды, хаос болуп калды. Хаос. Ушу Сапар Исаков болуп, мына биз баардыгыбыз ушул азыркы эле биздин президентибиз ажообуз үчүн бирдиктүү талапкер катары чыкканда бир команда болуп шайлоодо чогуу иштедик элек. Бирок бүгүнкү күндө ошо биздин партияны бөлүп чыгарып, партиялаштарга бир кысым көрсөтүп, эми бул качан токтойт? Качан токтойт? Эмне Кыргызстанда ушинтип эле улам бир кеткендин аркасынан суу куюп эле артты көздөй кадам артка баспай алдыга кадам качан жасайбыз? Качан бир алдыга жылуу болот?
мына сотто 1 жыл 2 айдан бeri сотто жүрөбүз. Эгер мен бир тоогурдап же бирдеме кылсам, эчак тоогурдабайм, бир кылмыш кылсам, эчак 1 айдын ичинде ары бери кылып туруп камамак да. Туурабы? А мына Сапар Жумакадович кандай болду? Аякта Сапар эле эмес, сотторун көрүп атасың. Барганда кандай болду? Места жок, кысылып, адвокаттар бүт. Аякта бир эле Сапар эмес, аякта Жантөрө Сатыбалдиев, Салайдин Авазов, Айбек Калиев, Бримкулов, 5-6, Осмонбек Артыкбаев 5-6 киши боюнча иш жүрөт. Алардын адвокаттарынан эле места калбай калды. Эми ачык сот кылбайбы? Эми неге массалык маалымат каражаттарын берди? Элден корккондор да. Эч кандай жаман ой жок эле мына флешмоб катары келдик. Жаман ой жок. Биз бир призыв кылган жерибиз жок. Келдик мына элдер просто суранычты Facebook'тан, каалоо тилегиңизди берелер. Мына журналга жазып атышат. Ошол эркин эле биз Сапар Жумакадовичке альбом кылып беребиз. Эмне үчүн Максим Горький скверине барган жок? Ата мэриядан ошол разрешение бар да. Жок, Максим Горький эми эл аякка Максим Горький эл көп бар. Элдерге силер объявление кылып атпайсыңар, Facebook ар кайсы интернет тармактарында туруп, ошака айтсаңар каалоо тилеген айтып кишилер ошака бармак да туурабы? Байке, мен сизге мыйзамдын 34 беренесинде көрдүм. Мыйзам тегинде Максим Горький скверинде атайын мэриядан разрешение бар. Аны Мен бул митинг эмес, митинг эмес. Мен атайын провоцировать эткен жерим жок. Бул флешмоб. Митинг болсо биз уведомление, мына СДП канча жолу митинг кылып уведомление берип атат. частный территория. Жок, анан Форум частный территория. Эми буякта элдики да, элдики да туурабы? Биз элбизби? Буякка келип мен мисалы баламдын тууган күнү болсо мен монтип квартиранын актылап балам тууган күнүнөн дегенде иймейм туурабы? А бул Сапар Исаков эмне ал деле кыргыздын баласы, кыргыздын жараны. Жок, бурбай элем. Сапар Исаковдун тейин бала. Жок, эми ошондой эле да. Аркаңды эмне карайт эми? Бул деле бар. Флешмоб? Сапар Исаков бош болду. Мен сотко бардыңар туурабы? Мен деген бирөө кетсин деген жерим жок. Соттон дагы эметти, соттон тийишти. Соттон бизге пешеходду жаап алдыңар деди. Ошол эле кезде соттун сотрудниги пешеходдо машинист болду. Чын мен аяктан өздүр, наоборот, ооруп. Жок, сотто айтып атпайсызбы? Сиз жок, сотто айтып атпайсызбы? Сотто мен жооп бердим. Жок, башында байке, интернеттен карап, башында бизге аяктан да пресс болду. Айттым, бизге могу корекер пешеходду жаап алды деп. Анан өтпөй пешеход жаалган жок да байке. Аякта наоборот сотрудниктин машинасы турду пешеходу дейбиз. Ушундай мына, ушундай. Бирок биз акыйкат үчүн, мыйзам үчүн биз жаштар аягына чейин турабыз, аягына чейин күрөшөбүз. Биз корксок эчап коркуп качып кетпейбиз. Коркпойбуз. Өзүм үчүн болбосо, уулум үчүн, келечек муун үчүн мен ушу СДП партиясынын жаштар комитети төрагасы Эрмек Окенов аягына чейин биз турабыз. Мейли штраф кылабы, эмне кылсын. Бирок кыргыз эл көрүп турат, журт көрүп турат. Мына эмтунун эмелерди айтып атат, эми бизди туура түшүнгүлө, биз кызматтабыз, бизди дагы өйдө жактан чалып атышат. Алар да түшүнүш керек. Алар дагы иштеп үй бүлөсүн багып атат. Бул орган кызматкерлери дагы ошол жерде иштеп айлык алып үй бүлөсүн багып атат. Буларды да түшүнүп атабыз. Ушундай кырда бул. Эми мейли биз азыр көрөбүз. Азыр күчкө салганчабы булар? Азыр күчкө салабыз деп атышат, эми салганын көрөбүз. Мына жана бир-эки жерде азыр бир топ чогулуп атышат. Дагы чакырышты окшойт. Дагы чакырдыбы? Ооба чакырды дагы. Бул экөө Бир топ көбөйүп кетти, карасаңыздар өзүнчө. Коркуп атышкан окшойт өздөрү. Ошол себептен мүнөт сайын көбөйүп атышат. Нет, просто мы пожелания жазгым келет. Жазып ушунда карыз деп болуп калды.
Апам эмне?